Саламатсыздарбы, урматтуу Кемин районунун тургундары, баарыңыздарга жалпы салам. Мен Элеткөгөй коомдук бирикмесинин ушу Чүй областы боюнча тең төрайымы Урулдаева Салтанат Айткуловна. Азыр ушул өткөндө группанын ичинен ушул бир айым кайрылды эле. Квартирамды август айынан баштап азыркыга чейин бере албай жатам. Ушу квартирадан чыкканга туура келип жатат деп ошол адамга сырдуу жигит жардам катары келип өзүнүн колун сунуп, ушул август айынан баштап апрель айына чейинки квартплатасын төлөп, жана ошондой эле продуктуга 2000 сом акча берди. Ошо айымдын өзүнөн дагы угуп койсоңуздар. Мынакей, бул акча 9000 сом. Эме августтан берики эмеге чейин, апрелге чейин 9 айлыкча, анан 2000 сом продуктуңузга. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аты жөнүңүздү билдирбесеңиз дагы мен сизге балдарымдын атынан ыраазымын. Ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуз, аман болуңуз. Чоң рахмат, иштериңизге ийгилик. Ошол ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга рахмат. Ошондой эле ушул биздин Кемин районунда жашаган ушундай колунда бар адамдарды дагы жардамга чакырат элем. Азыркы кырдаалга байланыштуу ушул биздин жашоочуларыбыздын жардамга сураган адамдарга колуңуздарды сунуп жардамыңыздарды берсеңиздер, жана ошондой эле ушу постто иштеп жаткан биздин мырзаларыбыз, жергиликтүү жашоочуларыбыздын постто иштеп аткан адамдарыбызды форма менен болобу, маска мененби, керектүү антисептиктер мененби ушул зарылчылыктарынын баардыгына жардам берсеңиздер деп суранат элем. Ушундай сырдуу жигитке окшогон жигиттерибиз көп болсун, урматтуу кеминдик жердештерим. Ушул биздин арабызда ал сырдуу жигит абдан блатной деле эмес, крутой деле эмес, бизнесмен деле эмес, бирок ушинтип элине жардамын кылып келет. Сиздерден дагы ушу блатной бизнеси бар, ушу колунда бар, чоң жумушта иштеген биздин кайрымдуу жигиттерибизден дагы, эжелерибизден дагы суранат элем, сиздер дагы колуңуздарды сунуңуздар деп. Рахмат.